Насостук станцияга орнотулган мотор менен электр кыймылдаткыч быйыл өз ишин баштады. Жабдуулар биринчи баскычтан көтөрүлгөн сууну 4 чакырым аралыкка 125 метр бийиктикке чейин жеткирет. Насостук станциядан айдалган суга суу 1,5 чакырымга созулган жер алды менен өтүүчү куур аркылуу келип, мына ушул жерден жаңы курулган каналга келип түшөт. Мындан ары карай аккан суу буга чейин иштетилбей келген 250 гектар кайрак жерди сугарат. Азыр суга суу мезгили аяктап, канал бош турат. Жаңы канал быйыл июль айынын башында пайдаланууга берилип, жер иштеткендер мүмкүнчүлүктү толук колдоно албай калган. Алар келерки жылы суу жеткен кайрак жерди өздөштүрүп, түшүмдү молайдайбыз деп пландап жатышат. Быйыл былтыркыга караганда жылыш жакшы эле. Мына чоң арык бар, ошонун 2 арыгы быйыл ортоңкусуна суу өттү. Кайракы жерлерге дагы эле кошулат. Ушу өздөштүрөбүз да. Беде деле мал менен болгондон кийин, мал жандык менен ушул жер менен эме кылгандан кийин ушул жерди өздөштүрүш керек, элди багат экен. Биздин айыл эң көйгөйлүү маселе да суу маселеси боюнчачы. Суу жайкызын тартыш болот. Анан быйылкы жылы мына президентибиздин жарлыгы боюнча айыл аймактарды өнүктүрүү деген жарлыгы боюнча бизде жылыш бар. Мына каналыбыздан суу берилип, элдин мына үлүшкө берилген жерлер сугарылды жайында. Бул айыл үчүн эң жакшы нерсе болду да быйылкы жылдын эсебинен. Токтогул акын жашаган чөлкөмдөгү Мазар суу айылында суга суу маселеси көп жылдан бери көйгөй жаратып келген. Бул өрөөндө мал жандык кармоого басым жасалып, көп жылдык беде жүгөрү өстүрүшөт. Каналдын ишке кириши элеттеги элдин жашоо шарты жакшырышына шарт түзөт. Бул жерде 250 гектар жер. Булар багы үлүштөргө бөлүштүрүлүп кеткен. Бирок ошол суунун жетишпегендигинин негизинде ошо жеткиликтүү түшүм ала албай, суу жетишпей, жеткиликтүү түшүм ала албай келишкен да. Каналды толук кандуу ишке киргизип, суу берсек, келечекте дыйкандардын экономикалык жактан өнүгүүсүнө жакшы шарттар түзүлөт да. Бөлүнгөн каражаттын эсебинен станцияны иштетүүчү адис отурчу турак жайдагы кошо курулган. Андан тышкары запас катары кошумча жабдуулар иштейт. Экинчиси запастык бөлчө болуп эле калат да. Анткени бул насостун станцияда аварийный ситуация көп болот. Бир эле насостун станция каналыбызда ошого расчистенный болгон. Ошондуктан бир насостун станция бирөө запас болуп турат. Бирөө иштебей калган учурда экинчиси запастык жабдык болуп турат. Ирригация системасын калыбына келтирүү же жаңыдан куруу аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашууда. Айдоо аянттары суга суу менен канчалык көп камсыздалса, дыйкандар киреш алып, өлкө экономикасына пайда алып келет. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.